Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, жаңы өкмөттүн курамын, программасын колдоо бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мына узак созбой өкмөттүн антын дагы мына кабыл алып бердиңиздер. Жаңы өкмөттүн эл алдындагы жоопкерчилиги эбегейсиз абдан зор. Мен урматтуу премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшекеевичке жаңы өкмөт мүчөлөрүнө өкмөтчүлөрүн куттуктап, чын ден соолук каалап, иштеринде албаланган ийгиликтерди каалайм. Андан урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бул ант берүүнүн мааниси бул чыгып эле бул жерге элдин алдында текст окуп берип коюу эмес. Бул антты кыргыз эли эжелден ыйык тутуп келген. Анттын маңызын, анын жоопкерчилигин, улуулугуна абдан өзгөчө маани берген. Анын касиетине, анттын касиетине өзгөчө баа берген. Ант берген адамдын оозунан ант чыкканда жараткандын кулагы ачылат дейт. Ант бул ыйык нерсе. Анттын тузу да, жүгү да оор. Ошону көтөрө билишиңер керек. Мына өлкөбүздүн эгемендүү тарыхында сиздерден мурун ушул залда өкмөт мүчөлөрү ант берген. Бирок анттын ыйыктыгын, ошонун маңызын, жоопкерчилигин, касиетин, улуулугун түшүнбөгөндөр, антка бекем турбагандардын тагдыры кандай болгонун өзүңөр көрдүңөр. Ошон үчүн берген антыңарга бекем болгула. Бекем болуп, антыңарды бекем кармагыла. Ант бергенден кийин бул антты унутпагыла. Анан урматтуу депутаттар, элибизде күч бирдикте дейт. Ошондуктан бардыгыбыз бир билек болуп, бир тирек болуп иштесек, өлкөбүздүн түндүгү бийик көтөрүлөт, өлкөбүз өнүгөт. Ошон үчүн мен баарыңызга чакырам, мына шарт бар азыр. Үч бийликтин бутагы тең президент башында туруп, өлкөбүздүн түндүгүн бийик көтөргөнгө, өлкөбүздү өнүктүргөнгө бардык мүмкүнчүлүк бар. Ошо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, ошону пайдаланып, тарых алдында ак ниет менен баарыбыз иштеп берели. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат, урматтуу депутаттар.